Айнабы эми выходной, сыходной эс алып шашпай 120 миң, 130 миңге чейин. Таза 100 миң салса болот. Таза 100 миң болот. 80 миңге якын пул тийди. 78 миң, 79 миң ушундай пул чыкты. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн ага инилер, амансыздарбы? Автозапчасть складында жумуш бар. Туугандар, күнүнө 3200дөн акылат жумуш. Анан топтогон товарларга карап, бал болуп, дагы зарплата көбөйткөн. Мындайча айтканда, иштеген акчаны кылат экен дегенде эле да. Буга чейин азыр чакырган агабыз айтты. Бир 3 дос балдар келип, достор. Бири 70 миң алды, бири 96 миң алды, бири 134 миң алды дейт да. Караңыздарчы. Сиздерге жылуу жумушту тартуулап, сиздерге предлагать этип чыгып калдык. Мындай айтканда, жылуу жерде, МКаттын боюнда экен туугандар, МТШ жакта. Агамдын өзүнөн кененирээк маалыматты сиздерге айтып берелик, алып берелик. Жатаканасы жок, тамак ашы жок, оор жумуш жок экен. Автозапчасть дегенде моторлор жок, же бир баллондор жок, ушуга окшогон майда чүйдө ушундай запчасттарды топтоп, собрать этип, приемкада иштеген жигиттерди кабыл алат экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудай шүгүр. Кандай болуп атат иштер? Иштер жакшы. Могу ушул азыр складка вакансиялар ачылып, 18 жаштан 35 жашка жери. Бу жерде жумуш ушул в основном басмайда, басып заказ термей. Бу жерден ошо чыккан ишиңе 3200 хочешь не хочешь оклад. Дальше өзүңөн уже шамдагайыңан уже көбүрөөк терген сайын зарплаталарың көбүрөөк болуп кете берет уже. 3200дөн башталса ошо алды 6,5 миңге жери чыгып кете берет да. Тергениңен зависит этет. Жумуш 11 саат. 1 саат обедке чыкса 8. Жумуш 11 саат, 1 саат обедке берилет. Бу жерден ошондой жылуу, эч кандай эме жок. Бу жерден ошо ар бир эме менен эле баягындай ТСД терминал менен, сканерлер менен заказ термей да. Заказдарыбыз баары товарлар ушул жерде. Эң оор товарың 1,5 килограмм. Ушуга окшогон майда чүйдө запчасттар. Майда чүйдө запчасттар. Терип эле, айланып эле. Самый главное 11 саат басасың да берде бут менен эле. Жумуштун убактысы 8ден 8ге чейин 11 саат бою. Анан эгер жатаканасы боюнча болсо, бул жерде иштеген кыргыздар, өзбек туугандар дагы көп экен. Ошол жака кирип жашаса дагы болот. Жашаса да болот. Балдар ишке келе турган болсо, жатакананы метро 6 фион тегерегине таап берем, жардам берем. Өзүңүз жардам бересиз. Бу жерде балдар, кыргыз балдар бар, ошолордун жанындарда деле бош месталар бар. Жардам берип алып, эмеси эме жок. Документация, покунтация келе турган болсо, фирма аркылуу жардамды кылдыртабыз. Бардыгы документалдуу, официалдуу түрдө трудовой договорлору менен иштеп келип жатышыптыр. Көптөгөн өзбек туугандары иштешет экен бул жерде. Патент маселелери боюнча айтып бербейсизби? Патент маселелерин, патенттерине жардам беребиз. Өзүбүз эметип, даже мерде документи жок жүргөндөрдү кирди чыкты кылып, границага алып кирип чыгып, Полун таза кылдырдыңыз. Таза кылдырдым. Мерде башында аябай көп эле балдар, азыр уже 95% уже 90-95% уже балдар полный официально иштешет да. Айына зарплата канча? Бу жерде күнүмдүк эмес. Бу жерде ар айдын 5-нен 7-сине жери аванс түшөт, 19-нан 20-сына жери зарплата түшөт. Бу жерде ошо 20 күнүн эмеси бар. Ага жери жакында келген эметкен балдарды аванс айлыкка жери любой аванс кылып жардам беребиз да. Жөндөр берип, жанандай тамак ашына, жанандай эмесине, жатаканасына, квартира керек боло турган анын жардам колдон келишинче жардам бересиз. Колдон келишинче жардамды кылып беребиз. Метронун жанынан бул жака автобустар каттап, бекер алып келет. Ошол боюнча айтып берелик. Эртеменкисин саат ошо 7:30 баштап 9:30 жери бери көздөй складка 5-7 мүнөттө алып келет. МКат менен эле ооба. Өзү автобустар бекер. Анан кечинде 6-дан баштап ошо 8:30 жери кайра алып барып, ошо метронун астына алып барып коет. Бул тармакта иштебеген, түшүнбөгөн адамдар канча күн үйрөнүп кетет? Бул тармакта иштебеген эми ар ким ар кандай. Ар кимдин ар кандай.
где-то потолок где-то 10 күн да. 10 күндө уже бала системаны билип бүтөт. Bir айда уже көп нерсени жаттап бүтүп калат. Bir ayda көп нерсе жаттап бүтөт. Bir ayda уже даже товарлардын жаныбын жаттап бүтөт да жачы. Жана айткан 3 дос пример дең. 3 дос пример, 3 дос келип, ар кимиси ар кандай берген ошо кичине тырышып иштей турган болсоң, иштесең аласың да сөздүн ачыгы. Бул негизи чет жерде жүргөндүн негизи бирден бир максаты акчаны кылып, ошол Кыргызстанга барып, же Өзбекстанга барып кыла турган жумуштарды кылуу, иштеп кетүү эле да, башка максат жок. Негизи могу 1-2 жылдан бери зарплаталар көбөйүп, мисалы могу нарака берака орустар азайып иштегендерчи. Только Средний Азия эле болуп калды негизи. Бу жерде Средний Азия эле болуп калды ошо данный момент. Бу жерде редко вакансия ачылат эле. Азыр ушул вакансиялар бар да. Мына ушундай номерлерди жаттап алсаңыздар, иштепчи биринчи эле келгенде оңоюраак болот экен да. Оңой болот ооба. Товарларды собрать эткенге, сканерди түшүнгөнгө. Аны сканер, товар чогултуп, жанагындай эмелердин баарын бу жерде бригадир бар. Специальный инструктор бар. Инструктор пока 10 күнгө жери сен жаныңан чыкпайт, үстүңөн карап. Бригадир болсо компьютер менен карап отурат. Сен ошо жетишпей баратасың, кайсы товар таппай баратасың. Бүт жардамды полный бир айга жери досконально туура эмес иштеген ошибка эмелери болот. Аларды дагы полный үйрөтүп эметип турат. Пока свободный эмеге чыккыча, анан кийин уже свободный өзүң уже үйрөнүп калгандай эмете баштайсың. Мына бул видеого чейин деле агам айтып калды, мына туугандар, сканер менен бир товарды топто деген болсо, сканер могу адрес көргөзөт экен. Ушул адреске келип бир товарды салышың керек болгон болсо, бул товар бул жерде жок болуп калган болсо, мындай бул жерде ар бир отделде могу жерде бригадир отурат экен, мына көрүп тургандарчы. Ошол бригадирлерге сигнал барат экен. Ушул жерде ушул товар жок эле депчи. Эгер болуп калса сразу коюшат экен, болбосо ошол бала товарды собрать эткөнгө чейин алып келип коюп, сразу коюлат экен да. Бул жака орусчаны так билип келиш керекпи же дагы кандай? Вообще ноль балдар бар. Орусчадан. Вообще ноль. Билмайнылуу эмес, жумуш кылыш керек биякта. Менин ооба ага орусчаны эмете турган инструкторум бар, эмем бар, бригадирим бар. Караштырат. Караштырат. Анан балдар 3 айдан кийин орусчаны да үйрөнүп калышат да. Анда ошол жаңы келген мекендештерин сүйлөшүп, интервью алып берелик анда. Ар бир этаждарда суу ичкенге ар дайым кулерлер турат экен. Даимий түрдө, бисмилла. Бул складта 2019-дан бери бригадир болуп иштеп келген Беглан тууганыбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жасоктарың жакшыбы? Жакшы. Иштер болуп атабы? Болуп атат. Жумуш боюнча өзүңдүн оюңду айтып кетсең, көптөгөн мекендештерибиз жумуш таппай жүргөндөр көп да. Жумуш боюнча айта турган болсок, жумуш жакшы. Келсе бүт жагынан жардам беребиз. Собирать эткенди үйрөтөм, раскладывать эткенди бүт жагынан өзүм жардам берем да. Сен азыр 2-нчи этажбы, 3-нчи этажбы азыр турганыңыз? 3-нчи этажда турабыз. 3-нчи этажда складта Беглан карайт экен да. Полный жаңы келген мекендештерге биринчи ошол товарды местасына коюу, кийин топтоо, баардыгына жардам берет экен. Кайрат тууганыбыз чачып иштеп атыптыр. Ассаламу алейкум, Кайрат. Алейкум салам. Жасок жакшыбы? Жакшы. Иштер болуп атабы? Болуп атат. Иш боюнча өзүңдүн оюңду айта кетсең бир аз. Өзүмдүн оюм айта кеткенде, иш жакшы. Буюрса 3-жыл иштеп атам. 3 жыл. Москвага келгенден бери. Келген күн эртеси эле ушул жумушка киргем. Жакшы. Жөнүш керек, ооба. Айлык жагынан да жакшы. Сыр болбосо айына канчадан иштесе болот? Мисалы өзүң ушунча жылдан бери иштетип келсиң. Мен айнабы эми выходной, сыходной эс алып шашпай 120 миң, 130 миңге чейин. Таза 100 миң салса болот. Таза 100 миң болот. Ишиңе ийгилик. Молодец. Чоң рахмат. Иштегендер иштеп атыптыр туугандар. Намангандан Абрар тууганыбыз 1 жылдан бери иштейт экен. Ассаламу алейкум, Абрар. Ден соолук жакшыбы? Рахмат. Иштер болуп атабы? Ооба. Иш боюнча кыскача өзүңдүн оюңду айтып бер, оюңду. Мен өз пикиримди айтып берadigan болсам, хоп, бу жерде 25-сентябрда, mana shu 25-сентябрда 1 yil bo'ladi. Bu yerga ishga moslashishim, ishni o'rganishim, ish haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishim uchun menga deyarli 3 oy, 3,5 oycha ketdi. Ochiq aytsam. Chunki hamma narsani, misol uchun, har bitta tovarda mana bu korobkaning ichida nechta bor, har bir narsani eslab qolish uchun. Hozir hammasini bilaman. Bu yerda 99%, 1% ni bilmayman xolos. Shunday. Har bitta korobkaning ichida endi hech qachon ochib o'tirmayman. Xuddi shunday. Ish yaxshi, qiyin emas. Qishin, yozin bir xil holatda. Ya'ni misol uchun jemper kiyib yoki kurtka kiyib ishlashimiz shart emas. Hamma sharoitlar yetarli.
Futbolka menен urasың. Только faqat 4 sezon. futbolka. Ya'ni harorat bir xil. Aha. Sharoitlarga keladigan bo'lsak, oyliklar hammasi xudoga shukr menga yaxshi, yoqadi. Va yana hozir bu oydan ko'tarildi. Ya'ni hozirgi men o'ylashim bo'yicha va sheriklarim aytishi bo'yicha norma 11 soat kuniga ishlaydigan bo'lsak 3900 yoziladi. Bollar qo'shilganda, Yanada qulaylik oshirdi. Hozirgi vaziyatda past normaga yetmadi-ku, normadan yarim bo'ldi. 7,5. Молодец. 4 soat ichida 7,5. Молодец. Oyga qancha ishlab o'tasың? Abror, sir bo'lsa aytchi. O'tgan oyda 80 mingga yaqin pul tegdi. 78 ming, 79 ming shunday pul chiqdi. Выходнойларың ko'payib ketdi o'yla. Выходной ko'payib ketdi, 7 ta ekan, qarab chiqdim. Kasal bo'lib qolgan kunlarni hisobi. Молодец. Санан patentlarga qanday bo'ladi? Firma o'zi to'lay turgan bo'lib turgo, aqchani o'zidan olib qolib bilan. Shunday, oylik dokumentalliklar kamroq, lekin patentligi bo'ladigan bo'lsa, koeffitsient yanada ko'proq chiqadi и o'sha oyligidan firma o'zi ushlab qolib patentga 100% dokumentalni qilib to'lab beradi. Ishingga egilik. Бұл жерде ishlagan o'zbek tuğanlardan patentlari, dokumentatsiyalarini o'sha muammo yo'q. Og'alarimiz o kirdi chiqdi qilib, legalda qilib, xudo qalasa intimaqli turdi, ishlab atibdir. Ardayım shuna intimaqli ishlayveraylik. Intimaqda yuraveraylik deganda. Bo'lib tur, tinch bo'l. Yaqinda O'zbekistonga ketayin deb atibdir. Kelib tag'in o'sha do'stdan ola kelayotgan, anan o'zidan qayrosh yere kelayotgan. Aytmayla qo'yaman sen. Aytib qo'ydi. Tinch bo'l ha. Ishingga egilik. Priyomkada Marlena G'avaz 7 yildan beri shu yerda ishlaydi ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? So'qtanlar yaxshimi? Sizlar bo'lib Yaxshi. Jumush bo'yicha qanday jumush olib qarasizmi priyomda? Jumush bo'yicha ушул мына лотоктор коебуз, өзүбүзгө лотоктор турат, басып жаныбызда. Заказ алабыз, заказ жактан палеттерин алабыз. Только биздики ошо монитормен иштейбиз. Заказ боюнча кандай заказ. Qancha kunda uyрөнүп ketсе болот эми сиздин ишиңизде? Где-то бир жумага жакын. Bir жумага жакын үйрөнүп кетсе болот. Бригадирлер аркаңыздан түшүп үйрөтөт, жаңы келген адам болса. Ооба. Бригадирлер жардам берет өзүлөр биякта ошо эме бар. Сиз канча күн үйрөндүңүз эле? Мен 3-4 күн үйрөндүм. 3-4 күн үйрөнүп кеткенсиз. Зарплата кандай чыгат сизде? Балдарыңыз кандай болуп атат? Биякта кандай? Сактем сборщиктери балдардан кошулат экен да? Зарплата шүгүр эле бизде деле. 100 миң барбы? 100 миң кетпейт. Иштесе так болот, велосипед болот. Эми могу сентябрдан дагы ошол көтөрүлүп тур. Кудай кааласа иштеткенсиздер да. Ишиңизге ийгилик. Азыр бизде көптөгөн бир туугандар жумуш издегендер көп. Келсе жардам бересиздер. Конечно. Баягыла. Ардайым ошол ынтымактыкта иштей бериңиздер. Бул жерде көп эле ошол кыргыз өзбек иштейт экен да. Орустар деле аз эле калып тур биякта уже алып коюштар полный да. Көбүнө башка. Зариф агабыз Сухандариядан болот экен. Ассалому алейкум, кандайсыз? Мен соолуктарыңыз жакшыбы? Ынтымактыкта иштеп атасыздарбы? Yaxshi. Приёмкада иштеп атасыз дагы. Жумуш кандай? Ishlar yaxshi aka. Oyda boshida keldik. Ishlar yuribmiz aka. Буга чейин бул агабыз уборкада иштейт экен эле, Кудай кааласа бул жак өтүп тур. Айлыктары жактыбы сизге? Oylар yaxshi. Айлык элештиңизби? Ha. Канча чыгат сизде? Endi 70-80 turibdi. Сентябрдан уже могу сентябрдан Кудай кааласа айлыктар көтөрүлүп тур. 3200 болуп тур. Кабарыңыз бар? Shunday. Oylar ko'tarildi, yana ham ko'tarildi, to'g'ri. Dag'ın vakansiya ochilgani uchun biz kelib tartibdamiz. Kele turganlarga ham ne deysiz? Kelib ishlaysinmi? Qanday o'yingizni aytib keting o'zingiz. Kelinglar, ishlanglar. Ishlar yaxshi bo'lyapti. Hammalari yerda deng bunday yerda. Bor javob usti. Albatta. Ishingizga egillik bo'lib tur. Tinch bo'ling'iz. Bizni ko'ptagan mekandashlar ko'rtadi. Salom aytib qo'ysangiz bo'ladi. O'zbekistonda hammalari sog' bo'linglar. Тугандар колдон келишинче толугураак маалымат алып берүүгө аракет кылдык. Дагында болсо түшүнбөгөн суроолор болгон болсо иштейм деген бир туугандар ушул жерге 2 номер коюп койдук. Эгер чалганыңыздарга жооп бере албай калган болсо, WhatsApp'тан жазып койсоңуздар, бошогондо жооп беришет. Көптөгөн видеолор чыгарганда жетишпей калышат негизи көп учурдачы. Ошого жазышты мен силерге сунуштайт элем. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым элдин ынтымакка чакырып ушундай жерде балдарды иштетип жүрө бериңиз. Чындыгында мен деле кубандым. Буга чейин өзү мындай вакансия ачылган эмес экен эле. Айлыгы көбөйүп, дагында болсо адамдар керек деп. Жакшы мүмкүнчүлүк да. Акыркы бир сөз сүйлөп коесуң да. Келгиле, чалгыла, иш бар. Жетишпей айткандай эле жетишпей алган болсо кийинирээк жооп берет.
дагы мындай Үйрөтүүгө даярсың, үйрөтүүгө нөлдөн даярбыз. келсе. ооба, келе бергиле. Бардыгы официалдуу болот, трудовой договорлор менен берилет туугандар. Ошон үчүн шекишпей байланышка чыксаңыздар болот. Тынччылык аманчылыкта ушул YouTube аркылуу көрүшүп туру берелик. Дагында бир жолу ишиңиз ийгилик. Рахмат. Майлуу сүттүү жумуштарды тартып көргөзүп туру берейин мен дагы. Каналга катталып, ошол жумуш издегендердин группаларына, дос туугандардын контагына жөнөтүп коюшту сунуштаймын. Лайктан басып коюңуздар. Рахмат. Кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп. Москвадан көбүс көрөбүз. Топтолуп калган жүктөр болгон болсо, могу номерлерди коюп койдум. Байланышсаңыздар болот. Ишеничтүү адамдар жүктүн көлөмүнө карап үйүңүздөрдөн алып кетишет. Ысык көлдөн баштап Лелек Баткенге чейин, Нарын Чүйгө чейин аманатыңыздар жеткирип берүүгө даяр. Ишеничтүү адамдар скриншот кылып калсаңыздар болот туугандар. Кенен кесир кайрылыңыздар. Рахмат барыңыздарга.